жолдор жабылып, базарлар жабылып, эми жетет ошо бирөөнүн өлкөсүн, бирөө шаарын барып жер шыпырганды уже токтотуш керек. Бюджетке акча түшсө, жолдор салынып баштайт, пенсиялар төлөнүп баштайт. Мына качан ошону түшүнсөк, biz 6,5 milyon biz investorбыз. Муштунду бир столго коюш керек. Ошо өзүнүн коллегалар менен чогулганда антпесе бул проблема чечилбей келет. 650 milyon ошо кыргыздын энесине, атасына, мойнуна жүктөлгөн акча. Салам достор, бүгүн биздин коногубуз дагы бир кызыктуу каарман, Бакыт Дегенбаев, ал Кыргызстандагы ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы жана Facebook'тагы Кыргыздыкын сатып ал деген абдан популярдуу группа бар. Ошону өзү башынан нөлдөн баштап баштаган жана алып барат. Биз бүгүн Бакыт мырза менен өтө бир сизге пайдалуу жана керектүү теманы сүйлөшөбүз. Кош келдиңиз. Саламатсызбы. Бүгүн сиздердин баракчаңыздар Facebook'та бир 40 000 кишиге жетип калды. Туура. 5-7 жыл мурда баштагансыздар. Мен 6-7 жыл болуп калды. Кандай кетип атат азыр группа? Кыргыз товарларын мен ошол сиздин группадан окуйм да. Окуп турганыңыз үчүн чоң рахмат. Ошо башкы идеясы ушул биздин жарандарды группанын негиздөөнүн башкы идеясы ошо биздин жарандарга көбүрөөк маалымат берүү, ошо кандайдыр бир өндүрүүчүлөргө эмне кылып жардам бере алабыз деген бир ой толгоо бар болчу да менде. Андан кийин ошо мен ошо интервьюларда көп эле айтып бердим, бир аз кыска дагы. Андан кийин кандай жардам беребиз деп ошо ой толгоо болуп, анан кийин бир күн эле ошо оюма неме келди да, ошо биз жарандар өзүбүздүн чыккан товарларды көбүрөөк сатып алсак, эң чоң салымыбыз ошол экен деп ошол группа башталган. Абдан жакшы башталды. Аябай көп мындай спрос болду ошол жерден маалымат. Абдан көп эмгек кылдык. Ал бул группанын ичинде да чоң иш-чаралар кылдык. Фестивалдарды өткөздүк, көргөзмөлөрдү өткөздүк. 1-майда унутулуп калган парадтарды өткөздүк, автопарад деп. Бул YouTube, Facebook видеолору бар. Андан кийин мен бир канча максат коюп келгем. Андан кийин мен ошол максаттарга жеттим деп ойлойм. Ошонун бир максаты ушу биздин өлкөнүн жетекчилеринин кулагына, оозуна, немесине мындай биздин ушу өндүрүүчүлөрдү өнүктүрүш керек деген бир ойду мен калыптаттыргым келди да ошо биздин өлкө жетекчилерине. Сиз бир интервьюңузда айтыпсыз, биздин жетекчилер Кыргызстанда өндүрүш жок деп айтканды аябай жакшы көрөт депчи. Ал ошо эң башында сиз тескерисинче бар экенин далилдегиңиз келет. Ошону тескерисинче далилдеп, андан кийин эми азыр ким болбосун, жаңы президент келеби, жаңы премьер келеби, жаңы депутаттар келеби, ар бирөөнүн интервьюсунда, ар бир оозунда, бирөөнүн оозунда ошо биздин өндүрүүчүлөрдү өнүктүрүш керек, колдош керек, жардам бериш керек деген сөздөр бар. Мен ойлойм, бул да программа сөздө калып калбастан программаларга да кирип атат. Узак мөөнөттө кредит болобу, мындай жардам болобу, тигиндей жардам болобу, айтор бул программалар кирип атат, колдоого алынып атат. Мен ойлойм, бул группанын, бул биздин группанын, Покупай Кыргызска түзүлгөн группанын бирден бир ушу жетишкиндиктери. Андан кийин экинчи максатым ушул жалпы биздин коомчулукка маалымат таратып, ушундай бизде өндүрүүчүлөр бар экен, ушундай колдойлу, ушу биздин өндүрүүчүлөрдүн тегерегинде биз чогулалы, колдойлу. Ошондо биз көбүрөөк маалымат берсек, ошо биздин жарандардын аң сезимин кичине ойготуп, мындай жакшы бир нукка буруп, ошол биздин колдоо өндүрүүчүлөрдү колдоого алуу болчу. Мен ойлойм, ал да максатка жеттик. Бул 6-7 жыл деп өзүңүз белгилеп кеттиңиз. Чындап эле жанагы Советтер Союзу урагандан кийин завод, фабриканын баары жоголду, эчтеке калбай калды деп биз ошону менен эле чоңойдук да. Бирок алардын ордун баскан жеке сектордагы өндүрүүчүлөр мындай бара-бара келатат. Сиздерде бир реестр барбы? Канча өндүрүүчү менен кызматташып турасыздар? Эми мамлекеттик бир статистика бар, 60-70 миң ишкер шу салык базаны түзөт деген. Анын ичинен албетте баары өндүрүүчү эмес, соодагери бар, фермери бар,
Андай эми мен мындай жалпы жоонунан бир статистика жок тилекке каршы. Канча жылдан бери бул да бир оюмда да бир ушу долбоор бар эле, ушу жалпы бир өлкөнүн негизинде бир справочник чыгаруу интернет негизинде эле. Анан ошол жерде мен өзүм ойлоп жүрөм, ошондой бир справочник чогулса бир 20 миңге чейин өндүрүүчү чогулат эле деген мен өзүм оюм бар. Минимум 10 миңден онлайн болсо, онлайн болсо. Анан ачып карап алды биз, мына жерден сок сатып алсак болот экен, бу жерден деген мисалы өтүк сатып алсак болот экен деп. Анан кийин ал өндүрүүчүлөрдүн баары эле албетте чоң холдинг эмес, кичинекей бир ишканалар болушу мүмкүн, майда бир устакана болушу мүмкүн. Ошонун баарын чогулганда буга фермерлер да кошулмак. Мен ойлойм, ушу 20 миңге чейин жеткизсе болот. Ал мен баягы көрүп жүргөн баягы өзүм өлкөнү кыдырдык, ушу группаны негиздеп иш чараларды өткөзүп атып, ошол жерден мен көрүп байкаган ушу цифра оюмда 10 миңден 20 миңге чейин ушу справочникти толтурса болот. Ал сонун болмок, бирок ага чейин эле сиздин баракча бул справочник катары иштеп атат. Мен мисалы азыр мына барактап атам, бул жерде кар өрүк тууралуу жазыпсыз, сөөлжан тууралуу, кийиз тууралуу, курут сок тууралуу, акыркы эмелер шоколад тууралуу дегендей да. Ошол мындай пост катары чыгып турат сизге сүрөт видеолору. Анан акырындап мындай пиар боло берет. Эми мен түздөн түз рекламага негизи группаны каршымын. Өзү мындай ушу пиар материал көбүрөөк болсо деген ушу оюм менен ушу түзүлгөн группа. Анан кийин ошол жерден колубуздан келишинче маалымат бергенге аракет кылабыз. Ушу биздин калың эл журт билсе, укса, анан кийин колдон келсе, ушу базарларда болобу, дүкөндөрдө болобу, ушу сатып алса, бири-бирине айтып турса, сүйүнчүлөп турса деген ушу бир ой. Ушул максат бул кыргыздыкын сатып ал, а дегенде ата мекендик өндүрүшкө салым кош деген мындай аракетте турабы. Сиз ата мекендик өндүрүштөгү товарды сатып алуунун 4 себеби деп тайын плакат чыгарып ар жактарга илип жүрөсүз. Айтыңызчы, эмне 4 себеби бар? Эмне үчүн сатып алышыңыз? Эми анын негизи бул да бир жана бул идея пандемия убагында келген. Эми ошондо эмнеге сатып аласыз? Биринчиден ушу өзүбүздүн өндүрүүчүлөр өнүгүп баштайт. Өндүрүүчүлөр өнүгүп баштаса, бизде иш орундар түзүлөт. Иш орундар түзүлсө, биз эле өзүбүз иштеп баштайбыз. Эки жакка чыкпай калабыз. Мен дайыма айтып келем, Москвада мен башка элдерди жамандабайм, мындай неметким келбейт, жамандап мындай өзүбүздөн кичинекей көргүм келбейт, бирок эми жетет ошо бирөөнүн өлкөсүн, бирөө шаарын барып жер шыпырганды уже токтотуш керек. Эми башка өлкөлөр, башка өзүнүн эли деле шыпырсын. Биз уже башка немелерге, деңгээлге өтүшүбүз керек. Ошондуктан ошо иш орундар түзүлсө, биз миграциябыз да токтойт эле. Анан иш орундар түзүлүп, өндүрүүчүлөр мындай жакшы, салмактуу, активдүү иштеп баштаса, салыктар төлөнөт эле. Бул бюджетке акча түшөт эле. Бюджетке акча түшсө, жолдор салынып баштайт, пенсиялар төлөнүп баштайт. Мына бүгүн эртең врач, мугалимдердин айлыгын көтөрөбүз деп атабыз. Ошол жерден да жакшы бир неме болот эле да, мындай жардам болот эле да. Ошон үчүн ошондой себептерден өндүрүүчүлөр өнүксө, улам өнүккөн сайын жаңы технологиялар келет, жаңы жабдуулар келет. Дагы мындай көбүрөөк заманбап болуп баштайбыз. Бүгүн дагы мындай сок болуп атабы, мындай кийим болуп, критика болуп атабыз. Биягы мындай экен, биягы мындай экен. Жаңы жабдуу, жаңы технологиялар келсе, ошонун баары өнүгөт. Ошонун баары өнүксө, тышкы рыноктардагы, өзүбүздүн рынокто дагы конкуренттүү болмокпуз. Казакстанга болобу, Россияга сатканда дагы конкуренттүү болуп, балким башка чоң өлкөлөр менен таймашып калабыз. Мисалы, азыр Россияга барсак, мисалы, түрктөрдүн кийимин макташат. Балким ошол рынокто тең аташып калабызбы? Ошон үчүн ошо мени тең тайлашып, ошон үчүн ошо өндүрүүчүлөрдү колдош керек. Колдоо ушу өзүбүздө. Биз мына Кыргызстанда канча жаран айталым 6,5 миллион болуп калдык. Ушу биз 6,5, биз качан ошону түшүнсөк, биз 6,5 миллион биз инвесторбуз. Ар бирөөбүз инвестор.
мына апа болобу, ата болобу, окуучу, мектепте окуучу болобу, биз болобузбу, биз баары инвесторбуз. Өзүбүздүн наныбызды сатып алсак, өзүбүздүн макарон, өзүбүздүн кийим-кечектерди сатып алсак, биз ушу инвесторбуз. Сырттан инвестиция издебей, биз өзүбүздүн караш керек. Бирок неге сатып албай атабыз? Ага, эмне тоскоол? Сиз мындай көрүп изилдеп жүрөсүз да, ой жүгүртүп. Факторлорду санасаңыз, биз эмнеге сатып албайбыз? Биз эмнеге импортко качырабыз? Эми анын көп себептери бар. Мисалы, технологичный товарларды алсак, бизде алар жок. Тилекке каршы. Мисалы, телефон. Макул эми, мисалы, сууну эле айталычы. Сууну эле айталы. Аны бизде деле суу бар, Казакстандан башка жактан. Казакстанда азыр көп суу кирип атат. Былтыркы статистикада жакында окуп калдым. 30-35 миллион долларга суу кириптир Казакстандан. Бул менимче бул өтө чоң көлөм. Андан эмнеге сатып 5 миллион доллар өзүбүздөн сутурса, чет өлкөнүн суусун сатып. Мен деген маалымат беришим мүмкүн. Биздин өндүрүүчүлөрдүн суусу таза, жакшы, даамдуу, арзан, сонун. Бирок дүкөнгө, базарга барганда ар ким керектөөчү биздин потребитель жагынан өзүнүн чөнтөгүндөгү өзү уже ошол жерге кассага келгенде өзү чечим кылат. Ошол жерден балким дагы этикеткасы коозураак болобу, арзаныраак болобу, балким рекламасы дагы күчтүүрөөк болобу, маркетинг күчтүүрөөк болгон, ошол жерден жагып калган. Бул рынок, бул ошол үчүн күрөшүш керек. Ошол өндүрүүчүлөргө жардам берип, биз да бир какой-то бир степени жардамда биздин. Андан уже биз керектүү үчүн чөнтөгүнө уже кире албайбыз. Бул ал өзү чечет. Казакстандын суусу арзаныраакпы бизге караганда? Эми акция, эми бул да ар кандай да, мындай алда плавающий да. Акция кылса арзаныраак болот. Эми өндүрүүчүлөрдө көп фишка деп коет азыркы сленгте. Көп фишкалар бар маркетингте. Кызыктырат, реклама кылат, акция кылат. Ошондон улам бул мындай полкага коюп койсо эле сатылат деген неме жок. Муну менен иштеш керек. Мындай жакшы кызыктырыш керек, рекламасын кылыш керек. Биз болсо башкача сиз экөөбүз мындай акция кылып атпайбызбы? Медиалык эме чабуул. Мисалы, адамдарга айтабыз биз, балким товарды алардын алдында 5-10 секунд ойлонуп көрбөйсүзбү деп. Эгерде мен чет өлкөнүн товарын алсам эмне болот? 2 сом, 3 сом арзаныраак балким алаттырмын, балким бирдей эле баада алаттырмын. Эгерде мен ата мекендеги өзүбүздүн товарды алсам эмне болот депчи. Бул эми патриоттуулуктун баасы болот да. Туура. Эми мунун баары сиз айткан туура, мен кошулам, бирок 2-3 сом дегенде дагы кээ бир катмар бар бизде. Ал 2-3 сом да аларга чоң роль ойнойт. Ошон үчүн бул жөндө да дайыма айтып туруш керек да. Сиз менен мына интервью кылып атабыз, башка площадкаларда бул ишти тынбай алып барып туруш керек. Күндө айтып туруш керек, жазып туруш керек, көрсөтүп туруш керек. Мурун 2-3 жыл мурун аябай көп экскурсия уюштурдук. Мисалы, мен ошол эле группадан алдын ала бир объявление кылчумун. Ушул күнү ушул заводко барабыз. Каалоочулар келгиле. Бир бусик жалдачумун, өзүм чөнтөгүмөн бусик жалдачумун. Мисалы, бир жерден топчотчубуз и ошол жерге барып, ошол заводду көрсөтчүбүз. Сиз тиги группадан товарлар чыгарганыңыз үчүн акча табасызбы? Жок. Жана экскурсиядан да акча таппайсыз? Эч кандай. Бусту өзүңүздүн чөнтөгүңүзгө жалдайсыз? Жалдап, ошо экскурсия кылып атканда өзүм эле чөнтөгүм, бүт эле расходду өзүм көтөрүп жүрдүм ушунча жыл. Эмнеге? Эми бул менин өзүм граждандык позициям, общественный нагрузка, Кыргызстандын өнүккөн мамлекет болушун каалайм. Азыр YouTube'да көрүүчүлөр бизди комментарийге жазып атышат, жазып башташат. Ушу кишини министр кылыш керек, ушу кишини президент кылыш керек депчи. Бирок сиз былтыры толук 1 жыл мурда экономика жана өнөр жай өндүрүш министрлигине, энергетика министрлигине орун басар болуп бардыңыз. Бардым. Бирок жарым жылдан кийин ал жактан иштебей кетип калдыңыз. Эмнеге? Мен мындай өтө пафосный болгум келбейт. Бирок менде болгон адистердин,
ушу өлкө үчүн иштеп берем деген жарандардын менимче дагы ушу өкмөткө келүүсү бир аз эртерээк. Эмнеге? Биз эмнеге дегенде мен да өзүм көп издедим бул суроого жоопту. Биз бир кланга кирбейбиз, бир топтун мүчөсү эмеспиз. Биз бир топтун кызыкчылыгын аркалабайбыз. Ошондуктан бизге менимче мен ошондой баа бердим. Сиз ал жерге өзүңүз эле бардыңызбы? Башка мисалы сиз бирөөлөрдү ишке алдыңызбы? Мен 6 айда чын айтса ишке мындай команда түзүп. Жок, ала барган жоксуз. Жок. Өзүңүз эле кирип Мен бардыңыз. өзүм бардым. Чакыруу болгон, албетте. Анан кийин бардым, иштеп көрөйүн. Действительно ушунча жыл чуркап эмгек кылдык, группаны түздүк. Өндүрүштүн тияк бягын чөө жайын бүт билдик, ийне жибине чейин. Балким жардам тиет, керек болом деп жакшы ниет менен бардык. Бирок мен айткандай бизге ишөө эрте. Ушуну канча күндөн кийин сездиңиз министрликке баргандан кийин? Мен аны күндө сезип турасың, күндө. Командадан тышкары экениңди. Ар бир собранияда, жолугушта буну дайыма сезип турасың. Мисалы кантип? Коллегалар менен сүйлөшүп турганда кантип сезесиң. Биздин сүйлөшүп аткан идеялар эрте болуп калат, угулбай калат. Биздин экономика бир машинада, биздин машина ошо тескери баратканын көрөсүң. Ушундай. Мындай жок, ал жаман, бул тиүү деп айтылбайт албетте. Но мындай ошондой бир иш аракеттер болот. Что мындай өзүң мындай кичине өзүңдү мындай белый ворона деп коет орусча. Өзүңдү ушундай белый ворона сезесиң да. Жалпы ошо 90-жылдан бери ошондой бир система түзүлүп калган, что мындай коренной реформа деп коет. Мындай түп тармыры менен реформа кылганга азыр менимче невозможно. Ошондой бир система түптөлүп калган. Жетекчиңиз менен деле тил табыша алган жоксуз? Мен чакырган министр менен абдан жакшы диалогдо болдук. Тилекке каршы ал министр жумуштан түшүп калды. Сиз барганыңыз менен? Ооба, мен ал кишинин артынан мен да акырын кете бердим ошондо. Система кайта келсек, кандай система түптөлүп калды? Жетекчилер мындай өзүнүн мойнуна мындай жоопкерчилик алып иштегенге система уруксат бербейт. Анан кийин мындай решительный бир кадам жасаганга да система мындай жакшы уруксат бербейт да. Ошон үчүн ошондой система түптөлүп калган. Ким келбесин, ошол система кичине ошон батып калат да. Мисалы, президент Жапаров сизди айталы министр кылып дайындады, экономика. Анда сизге эмне карт-бланш бериш керек экен да? Карт-бланш эркиндик. Бакыт ушуну жаса, сага мүмкүнчүлүк. Карт-бланш бериш керек, бир максат, бир багыт белгилеш керек. Ошого жетсе болот, мен ишенем ага. Себеби азыр биздин экономиканы көтөргөнгө менимче жакшы шарт түзүлүп атат. Орусия Украинага кол салгандан кийин көптөгөн эл аралык брендтер, дүйнөлүк брендтер ал жакта жабылып кетти. Анан ошолордун ордун баса турган товарларды же тейлөөлөрдү, кызмат көрсөтүүлөрдү биз чыгара алабызбы? Ошол эмнелерди? Эми биз азыр мен да жакында ошо өзүбүздүн коллегалар менен да кеп кылдык. Мындай отуруп кийим кече секторун биз жакшы рывок кылсак болот ошол жерден. Биз сектордун баарынан деп эле кийим тигүү сектору да чоң да. Брендтик кийим тигүүлөр бар, мындай аял кийими, эркек кийими, балдар бөлүнөт. Үстүңкү кийим, астыңкы кийим деп, бут кийим, головной убор деп бөлүнөт. Кээ секторларда биз азыр ошо Россияда жакшы жумуш жасай алабыз. Биз 25-30 жылда ошо быштык. Ошол жерде орун баса алабыз. Ошо Россияда. Анан кийин тамак аш сектору.
тамак аш секторунда көп жумуштарды жасасак болот. Ушул күндөрү Россиядан көп запрос келип атат биздин өндүрүүчүлөргө. Кайсыл товар? Бакалейный группа, крупы, бул төбурчак, күрүч, ошол эле машкордо деп коебуз, чечевица сыяктуу ошол группалар абдан чоң спрос болуп атат. Сүт азыктарын переработка болгон сливочный май, мисалы, сливки деген ошол группа абдан чоң спрос болуп атат. Ошол жактарда басым кылсак биз ийгиликке жетмекпиз. Ошол жакка азыр колдоо калыш керек. Анан кийин эми мындай бул деген рынок бошоп калды, сразу эле мындай барып отура калабыз деген эме жок. Буга көп мындай жакшы бир подготовительный жумуш кылыш керек. Албетте өкмөттө бир жакшы өзүнүн да жумушун алып бериш керек. Эми өкмөт дегенде эле мындай немеден каршымын да. Ишкерди колунан жете эле барып ошол жерге. Өкмөт өзүнүн ишин кылыш керек. Мисалы эмне иштер? Эми ошол жерде мисалы выставка уюштурууда, мисалы ошол жерде мындай бир мындай 30 жылдан бери көп эле выставкаларга барып көрүп жүрөм, бирок мындай жалпы жонунан Made in Кыргызстан деген единый бир павильон мен эч качан көрө элекмин. Биздин ишкерлердин колунан баарынан келе бербейт. Бул баарын бириктирип ошол жерден өкмөт жардам берсе, дипломатический каналдар болот. Өзүнүн эми эки премьер-министр сүйлөшсө жеңилирээк да, залда чыгат, ошол жерден уюштуруу вопростор оңоюраак чечилмек. Анан кийин бул жерге бир чакырык таштаса, бул жерден эми 50-100 компания чыгып ошол жерден көргөзмө кылса, мисалы, бул да чоң кадам болот эле. Анан кийин маалымат берип туруш керек, ошондой сайттарды жасаш керек. Жалпы мен айтып атпаймынбы, ушу 30 жылдан бери бир жакшы бир справочник жок бизде интернетте. Өндүрүүчү баарын чогулткан. Караколдон Баткендеги өндүрүүчүлөрдүн баарын чогулткан. Дагы эле ошондой справочник жок. Ошолорду жазсак, көргөзмөлөрдү уюштурсак, мисалы мына бүгүн чек ара маселеси. Ушуну азыр айтайын деп аттым эле. Биз өндүрөбүз товарды, орустар сатып алабыз деп күтүшөт, бирок жүктөп алып баратсаң эле Казакстандын чек арасынан өтпөйт. Проблема ошол моментте башталат. Мисалы өндүрөбүз, бирок ошол биздин кардарга жеткизе албасак, өндүрүштүн немеси жоголуп кетип атат да. Ошондуктан ошол маселени тезирээк чечиш керек. Бул деген маселе негизи бүгүн жаралып калган жок. 4 жылдан бери келаткан маселе. Бирок дагы деле чечилет. Дагы эле чечилет. Жакында ушу биздин өкмөт менен Казакстан өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министрлеринин деңгээлинде жолугушуу болуп бир соглашение кол коюлган. 1-2 жума эркин барып келген башталганда жакшы болуп калат. Бирок акыркы 3-4 күндө кайта башталды. Казак тарап тилекке каршы себепсиз, дайынсыз бир нерселер менен ушу биздин фураларды, өндүрүүчүлөрдү токтотуп, стоянкаларга коюп, текшерүү кылып, ушу биздин груздарды кармап атат да. Неге мунун ушундай кылганга себеп барбы же жөн эле бюрократия, жөн эле тоскоолдукпу? Себептери албетте бар, бирок алар ачык айкын эч качан айтылбайт. Бул да өзүнчө бир конкуренция болушу мүмкүн. Товар оборот, Кытайдан келген товар мындай Казакстандан растаможкалоо, бизден растаможкалоо же бизди атайын эле басынтып атабы, аны эч ким айта албайт, мен да айта албайм аны. Бирок проблема бар. Ошону чечиш керек. Тез арада чечиш керек. Бул деген уже улам ушун проблема болгон сайын биздин өндүрүүчүнүн потенциалы кескин түрдө азая берет. Анан кийин бир күнү эми жаңы ушул өндүрүп ушу товар рынокко чыгайын десе эле ушундай проблема болсо, өндүрүүчү да эртең айтат. Мага бунун баары эмне кереги бар? Акырын ишкананы жабат да кетет. Ошо менен токтойт. Ошондуктан ушул потенциалды жоготуп албаш үчүн ушул проблемаларды чечиш керек. Бул проблема, бул ЕЭП биримдиги бар да, биз 2015-тен бери мүчө болгон. Эң башкы принциптин 2-3-4 принципи бар. Эң башкы принциптардын бирөөсү эркин соода жүгүртүү.
бул бузулуп атат. Демек бул мекеме ээп иштебей атат. Өзүнүн базовый принциптерин аткарбай атат. Ошол жерден менин оюмча биз кичине коркоктук мамиле кылып атабыз. Ошол жерден премьер-министр болобу, президент болобу муштумду бир столго коюш керек. Ошо өзүнүн коллегалары менен чогулганда антпесе бул проблема чечилбей келет. Канча деген рабочий группалар чогулду, бул маселе чечилбей кетет. Ошол жерден орусча айтканда вопрос ребром коюш керек. Же бул организация иштейт. Үстөлдү бир муштаганда чечилет деп ойлойсузбу? Биздин Евразия экономикалык биримдигиндеги үнүбүз канчалык угулат? Балким мындай ачык эле тоотпой келет абы. Жок дегенде эми өзүбүздүн позициябызды так белгилешибиз керек. Же бул мекеме иштейт, же чыгабыз деппи? Же иштебейт. Эми чыгабыз дегенге эми андай радикальный мындай кадам таштаганга бул серьезный чоң организация да андай радикальный мындай кадам таштаганга бул бир аз абдан миң ойлонуп бир кылыш керек. Бирок ошол жерден бизден эки өкүл бар. Эки өкүл голосовать этпей койсо эч кандай решение кабыл алынбайт. Ошол жерден бир рычаг мисалы. Андан кийин эми дагы бир серепчилер айтып атат, зеркальный неме кылалы депчи. Бизге кандай кыйынчылык туудуруп атса, биз да ошондой кылып неме дейли. Эми рычагдар болсо керек, жетекчилер баарын билет. Бирок бир кандайдыр бир мындай волевой решение кабыл алынбай атат да. Бүт эле биздин өндүрүүчүлөргө жүктүн баары ошол жерге үйүлгөн. Проблема менен өндүрүүчүлөр, жүк ташуучулар өздөрү бетме-бет ошол жерде баягы жалгыз жүрөт да. Казакстанда целый менимче бир машина иштеп атат да, мамлекеттик машина иштеп атат ошол жерде. Ошого каршы биздин өндүрүүчүлөр менен жүк ташуучулар жалгыз чечимдерди кабыл алыш керек. Өзүнүн позицияны кичине жесткерээк билдириш керек. Биз эмнеге коркобуз, мен түшүнбөй турам. Биздин багыт, тышкы сооданын багыты бир эле ошол түндүктү карай болуп атат да, көбүн эсе. Казакстан аркылуу Россияга, андан ары башка мамлекеттерге, түштүккө жана чыгышка, Кытайга, мисалы ошол эле Пакистан, Индия деген эли көп өлкөлөргө чыгууга мүмкүнчүлүк канчалык? Эми жүк ташуу боюнча бир аз кыйыныраак түштүккө. Турцияга азыр фуралар кетип атат, бирок бул Украинада болгон кризистен улам бул да бизге таасир берип атат. Азыр груздун баары Грузия аркылуу кетип, бир айга чейин барып атат. Мурун 2 жумада фура келсе, Стамбулдан Бишкекке же Стамбулдан Ошко, азыр бир айга чейин созулуп кетип атат. Эми бунун баары ушу эмнеден келген? Бул менимче бул биздин баягы сиз өзүңүз айтып атпайсызбы? Россияны эле карап калганбыздарчы. Ошол транспорттун коридорлорду кичине көбөйтүш керек, кеңейтиш керек. Бул 30 жылдан бери айтып келаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, андан ары Европа кошулуу проектин эртерээк жасаш керек болчу. Буну кечүүгүн жасаш керек болчубуз. Бул бизге өтө чоң жардам бермек. Андан кийин өзүңүз карап көрүңүз. Бул до кризисный моментте эле, бул пандемияга чейинки мен өзүм бир статистика жүргүзүп келгем. Ошондо Бишкектен биз мындай чоңураак 16 шаарга учуп барчу экенбиз. Биздин Манас аэропортунан Москва, Дели сыяктуу 16 шаарга. Ташкент менен Алматаны санап көрсөм, ошондо Ташкент жаңылбасам 170 шаар болчу. Алматы 167-165 чоң шаарга учуп барганда. Эми разницаны өзүңүз көрүңүз. Кандай бул бизге соодагер келбесе, киши учуп келе албаса, турист учуп келе албаса, бизде кандай экономика өнүгөт, кандай соода жүрөт, кандай жүгүртүү болот. Казакстан менен Өзбекстандан демек өкмөт ошол жерде мүмкүнчүлүк түзүп берген. Барасың ошол өлкөлөргө, контрактыңды түзөсүңбү, кыдырасыңбы, өндүрүүчүлөр менен переговор кыласыңбы, демек ошол жерде условия түзүлгөн. Бизде андай жок, дагы эле жок. Мына темир жолун куруу 30 жылга созулду.
Бул бир айда кабыл алынчу нерсе да, бир айда кабыл алдык, эртең уже салынып башташ керек болчу. Эми дагы билбейм, дагы канча президент, дагы канча премьер-министр алмаш керек. Бирок бул проекттер жасашыбыз керек. Бирок президент Жапаров айтты, биз темир жол куруп баштадык. Ал азыр эми внутренний жол салынып атат, балыкчыдан Кочкорго. Менимче бул өтө жакшы кадам. Бул жолду да ошол арпа болобу, кара кече болобу, ошол жака жеткизиш керек. Андан кийин эми ошол Кытай, бул эл аралык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун салышыбыз керек. Бирок ушундай убада боюнча калып келип, ооз күйүп калганда, сонун деп кубаттап туралы, анан өтө бактылуу болбой дагы туралы. Мен кече бир иш-чарага катыштым. Ал жерде Кыргызстан интернет коому деген уюм Орусиядан мигранттар кайта баштайт. Ал жакта кризиске байланыштуу. Эми аларды мындай санарип дүйнөгө жакындатып, жаңы технологияларды үйрөткөнгө кадам таштайбыз. Биз 100 000 адамды ушул жаңы технологияларга достоштурабыз деп амбициялуу план коюптур да. Чынында эле азыр рубльдун күчү алсызда, сомдон ылый турганда байланыштуу бияка келе башташат. Эмне шарт түзүш керек аларга? Биринчи, алар бияка келип жумушсуз калбаш үчүн, алар колунда бар бир аз акчасын иштетип өндүрүш кылыш үчүн, ишкерге айланыш үчүн эмне кылыш керек? Оюңузча. Менимче Россия өз убагында кандай шарт түзүп берсе, ушу IT ишкерлерге ошондон кем калбаган шарттарды бизге түзүп беришибиз керек. Кайткандар бир эле IT ишниктер эмес. Мисалы, бир аз акчасы бар, 5 000, 10 000 доллары бар мигранттар. Кой кете берейин, ушул бир аз акчама Кыргызстанда бир иш кылайын дегендер. Эми бул биздин мекендештер тууралуу сөз болуп атса керек. Эми биз кандай өзүбүзгө мен айырма кыла албайм. Сырттан келген өзүбүздүн мекендештер иш кылса, ушул жерден биздин жаран иш кылса, экөө мен үчүн экөө тең. Кандай биз шарт түзүп атсак, аларга да ошондой бир шарт түзүлүш керек. Анан аларга маалымат да керек да. Бүгүнкү күндө биздин каналды мигранттар көп көрөт. Бүгүнкү күндө мисалы кайсыл өндүрүштүн тармагына чакан өлчөмдө акча салса, мындай көбүрөөк натыйжасын берет. Эми азыр айталы балык чарба деп ушул күндөрү жер иштетүү. Ошол мындай кичинекей акча менен өзүнүн мындай чакан мындай үлүшүнө ошол жерге иштесе болот. Бул жер сиз жаздыңыз, биз баардыгыбыз шаардык болуп жерден алыстап кеттик. Кичинекей жериңер болсо да айдагыла деп. Быйыл өзгөчө ошол маселе быйылкы. Анан эми бул да жана Россия-Украина кризисин канчага узап кетет, ошого да байланыштуу да бул маселе. Бирок жана сиз айтып аткан 5-6 000 доллары бар эмне кылам десе, менимче ушу эң оңой ушу кичинекей үлүш болсо да бир аз жер иштетип, или бир канча киши топ биригип бир чоңураак иш кылса, мисалы ошол эле жеңил өнөр жайына. Бизде ошончо азыр көп цех курулуп калган. Анан кийин ошо жеңил өнөр жай дегенде эле сөзсүз эле барып ошо ишкана ачыш керек, анан цех куруш керек деген эмес. Бир бренд жасап эле ушул даяр цехтерге эле заказ берип, анткени бул мигранттар ошо Россияда, Казакстанда рыногун жакшы билип калды. Аякта ошо предпочтенияны билип калды. Эмне өтөт, эмне өтпөйт, кандай сатыш керек, кандай баа менен кылыш керек, ким менен сүйлөшүш керек, кандай реклама кылыш керек. Бизден жакшы ошолар билет. Ошондуктан же бир канча бир киши биригип, бир бренд кылып, ушул жерге заказ кылып, анан кийин бул жерден товарды алып кетсе, бул да бир жакшы вариант. Ушул жакта да караш керек. Андан кийин туризм, мисалы, ошол жерден Россияда болобу, Казакстандан болобу, кайсыл өлкөдөн келсе, ошол жактарын билет, жакшы предпочтение болот, кандай эс алдыш керек, эмнени жакшы көрөт, эмнени сүйбөйт. Ошол жактан да бияка турист алып келип иштесе, менимче бул да жакшы бир вариант. Гест хаустардын күнү туулугу дейм менимче дегенде, гест хаус кылыш оңой да. Гест хаус Кыргыздын дээрлик көбүнүн үйү гест хауста турабы, чоң заңгыратып үйдү салабыз, жанына времянканы салып өзү жашайт. Бул да жакшы вариант. Чоң үй бош турат.
Эмнеге дегеним себеби орус эс алуучуларына көп өлкөлөр мындай жабылып атат. Бара-бара бул жакка дагы көбүрөөк болобу? Менимче да бул чоң бизге потенциал, бирок логистика кандай болот? Азыр эми авиакомпаниялар тетиктерин поставкага эми неме коюшту, запрет коюшту, чет мамлекет өлкөлөр Россия менен деле келе берет го. Мисалы бул Оренбургтан, Сибирден, Красноярск, Новосибирск дегендер канча киши келе алат. Бирок эми көпчүлүк ошол жерде авиация болчу. Эми ошону карап туруш керек. Канча ошол жерден ооба бизге чоң мүмкүнчүлүк бар. Эми балким орус авиацияны карабай, өзүбүздүн авиацияны ушул жактан да өнүктүрүп кеткенге да балким дагы бир эме ошол жерде возможность турат. Ошол өзүбүздүн авиапаркты көбөйтүп, ошол биздин өзүбүздүн авиа ишкерлерге балким жардам беребизби, лизингке жаңы самолет алып келип учурабызбы ошо авиакаттан Россия менен Кыргызстанды бириктирген. Ошол жерден да возможность бар. Не только туризм, а бул авиа бизнести да өнүктүрүп кеткенге, өзүбүздүн ата мекендик. Эс алганга чейин курсак тойгозуу маселеси да бар да. Азыр Украина менен Орусиянын буудай потенциалы дүйнөдөгү ушул буудай өндүрүлгөн буудайдын 30%га жакын түзөт экен да. Ар бир 3-чү буудай дааны мындайча айтканда Украина менен Орусияда өндүрүлөт экен. Анан экөө согушуп атып, мисалы ал айдап себүү доорун өткөрүп ишти. Учурун азыр дагы быйыл ушул дан кризиси жаралгандай болуп турат. Жарала тургандай болуп турат. Биздикилер анда айдашыбыз керек го, Эми бул жерде азыр менимче не только буудай ушул немени секторду караш керек. Бизде азыр продбезопасность бул пандемия кризисинен баштап мындай ачык эле көрүнүп калды, что биз тамак аш жагынан незащищенный өлкө экенибиз көрүнүп калды. Ошол жактан не только буудай, экспорт эмес, өзүбүздү камсыздай албайбыз. Бир программа, менимче ошо ойлоп жүрөм, бир программа уюштуруш керек. Госпрограмма биздин өндүрүүчүлөр менен чогуу биргелешип жасаган программа. Ошол жерде мисалы алалы 10 азык-түлүк болсун, эт, сүт, май, картошка, нан сыяктуу ошол жерде 100% өзүбүздү камсыздаш керек деген бир уран коюп, программа коюп, ошол жерден комплекстүү түрдө иштеш керек. Анткени Айыл чарба министри менен сүйлөштүм жакында эле, ал ошол азык-түлүктүн 9 түрү менен эң зарыл болгон 9 түрүн менен биз жакынкы жылдары өзүбүздү камсыздайбыз деп атат. Ишине ийгилик, албетте бул сөз бойдон эле калбасын деген ойда. Өкмөт кризистен чыгуунун бир жолу деп адамдарга биз казинону ачалы деп сунуштап атат да. 2012 жылы жабылган болчу. Мунун бюджетке түшкөн кирешесинен дагы адамдарга тарттырган азабы абдан көп деп. Казинону кайра ишке киргизебиз деп атат. Бирок сиз аябай каршы пикириңизди жаздыңыз, ачуу пикир жаздыңыз. Мындай болбойт депчи, эмнеге? Эми өкмөттүн бюджетти толтурам дегени эми жакшы көрүнүш, бирок мындай жол менен эмес. Казинону башыбыздан өткөздүк 2010 жылдары. Казинону анан кийин жана тотализатор, кумаркана, игровой зал дегендерди өткөздүк. Менимче бул өтө чоң ката болот. Эксперттердин жазгандарын окусак, Азия элдери кумарга өтө мындай жакын эл болот. Кумарпоз Деп коебузбу? Ошо кыргыздарда тилекке каршы, бизде не исключение ал списоктон. 2010-дон бери эмне көрдүк биз? Талкаланган үй бүлөлөр. 2010го чейин. Ошо казино болгондон кийин, казино ошол жылдары казино уруксат берип иштеп калбадыкпы? Кумаркана, игровой зал, бунун айырмасы жок. Казино бул вывеска, ичи ошондой талкаланган үй бүлөлөр, сындырылган тагдырлар, жанын кыйган биздин балдар, ошо моюнга олчойгон карз илинген үй бүлөлөр, энелер. Бул казино, бул трагедия. Буну башынан өткөзмөйүнчө киши түшүнбөйт ошол жерде кабыл алып аткан
решение кабыл алып аткан киши түшүнбөйт. Бул деген мисалы мен отуруп кээде ойлоп калам, арак ичкен менен кумар ойногон киши. Арак ичкен киши өзү арак ичип атып, өзү жабыркайт да. Кумар ойногон киши бул өзү эмес, ошол артынан ошол үй бүлөсүн, тукумун сүйрөп, анга сүйрөп кеткен бир мыдырын калтырбай сатып, карызына төлөп же ошол кумар ойнош үчүн кирип кеткендер. Карызын төлөш үчүн ошо үйүн, уюн, жерин, машинесин сатып, талкалап, качканы качып, өлгөнү ушул жерден өлүп, энеси боздоп, ыйлап калган үй бүлө толтура. Бирок эми казинолор расмий жабылгандан кийин деле купуя иштеп, анын да газабынан адам өмүрлөрү кыйылган учурлар бар. Буга чейин деле журналисттер биз чыгарып эле кетебиз. Бул эмнеден кабар берет? Бул мындан кабар берет да. Өкмөт айтып атат азыр, казиного 21 жашка чейинкилер киргизилбейт, чет өлкөлүктөр киргизилбейт. 21 жашка чейинки чет өлкөлүктөр киргизилбейт жана деги эле кыргызстандыктар киргизилбейт. Казинону только компаниялар ачат деп атат. Бул бизде качан ушундай эрежелер так аткарылды эле деген суроо туат да. Эми ал кичине көз боёмо да. Көз боёмо биринчиден, экинчиден сиз өзүңүз айтып кеткенде азыр мына кумаркана, казинолорго бизде расмий түрдө запрет деген закон кабыл алынган. Бирок ал мыйзам аткарылбай келип атат. Купуя, көлөкөдө жашынып алып иштеген игровой залдар бизде азыр аз эмес. Ошол жерге дагы эле барып атат. Ошол мыйзам аткарылбагандан кийин азыр ошол жаңы мыйзам аткарылат деген мен ишене албайм. Алда бир жолун таап, обязательно ошо 21 жаштагы чет мамлекетте да кирип кетет, өзүнүн жаран кирип кетет. Тем более биздин жарандардын эми көбүндө дебейин, орус паспорту да бар, казак паспорту да бар, башка паспорту да бар. Кирем деген киши кирип кетет. Ушул жерден мына Кордайды алалы Казакстанда. Ошол жерге барып ойноп чыгып келип атышат. Ошол жерди токтобой ошол жерге барган киши ушул жерден бир неме таба албайбы? Кирет, ошол жерден кирет. И бул деген кайта бул проблема уланат. Бул 650 миллиондон көбүрөөк акча бюджетке кирет деп атат. Бул эмне деген акча? Ушу 650 миллион ушу кыргыздын энесине, атасына, моюнуна жүктөлгөн акча. Бул деген акча ошол энесинин, атасынын чөнтөгүнөн чыга турган акча. Бул ыйлап, боздоп ошол жака берилген акча да. Андан кийин мен ушу казиного абдан эле каршымын. Албетте, андан тышкары ал жерде сойкулук күчөйт. Криминал. Акча, кылмыштуу акчаны адалдоо, отмывание денег. Жана башка. Рекет күчөйт. Ошол жерден выбивание долгов күчөйт. Бүт эле ушу карапайым үй бүлөлөргө жүктөлө турган проблема. Буга абдан деле чоң эксперт болуп эле коюш керек бул. Анда ким түртүп атат муну? Неге муну буга чейин четке кагылган болчу? Ысык көлдү ачабыз дегенде. Эмнеге эле кайра эле ушуну түртүп атышат? 21-жылы мен да ушу окуп чыктым. 21-жылы Садыр Жапаров президент каршы чыгыптыр идеяга. Анан эми жок, президент ошол басымдан кийин каршы чыккан эле, бирок ага чейин казино адалыраак деген комментарийин айткан болчу да, ача берсек неге болбосун деп. Оңой акча. Биз 30 жылда лоббини жакшы билип калдык да. Если бир топ чогулуп, акчалуу топ чогулса, бир маселени түрткөн биз далай эле көрүп калдык да, кандай маселелер түртүлөт, ошо жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу. Бул да ошондой оңой акча. Бирөөнүн лоббиси. Бирөөнүн лоббиси, албетте, бирөөнүн лоббиси, оңой акча, ошондой иштер. Мисалы, өндүрүштү күчөтө турган болсок, ушул казинодон түшө турган каражат канчалык мындай, канча убакытта мындай айталы, миллиард сом түшөт казинодон дей турган болсок, өндүрүшкө бир мүмкүнчүлүк ачып, балким каржылык инвестиция, мыйзамдык жеңилдиктер түзө турган болсок, канча убакытта таап койсо болот? Эми ал менин баам боюнча Кыргызстанды өнүктүргөнгө бир максимум 3 жыл кетет. Андан кийин
бул эми өтө чоң акча эмес. Бул Кыргызстан өлкө деңгээлинде бул өтө чоң акча эмес. Бизде тем более потенциал көп. Чет мамлекеттик эксперттердин айтканы боюнча бизде биздин ички ресурсубуз 10 триллион доллар. Бул жер казына, байлык, анан кийин ушу мүлк 10 триллионду түзөт экен. Анан кийин эми ушу 10 триллион байлыкты колдо кармап, анан иштете албаган бул бир аз менче шалакалык. Жетекчилер кетирген катачылык, шалакалык дейбизби. Анан кийин эми мисалы апартеид убагы болгон 60-жылдары баягы эметсеңиз керек. Бул Африкада ЮАР мамлекети бир кысым элине бир элдин бир бөлүгүнө кысым көрсөтүп, ошондон улам чет мамлекет өлкөлөр апартеид деп ушу бир катуу бөгөт койгондо санкцияларды киргизип, ошондо ЮАР 1 грамм нефти болбогон ЮАР, 1 тамчы бензин чыгара албаган, 100% сырттан импорттоп келген ЮАР 2-3 жылда ошол проблемасын чечкен, кантип чечкен? Апартеидти жойду. Эми ал кийин жойду, анан кийин ички өндүрүш деп атпайбызбы? Ошол жерден көмүр гендеринен ушу Германиядан технология алып келип, өзүнүн 100% бензин, дизель, солярка керектүүсүн камсыз кылган. Ошол жерде ошол байлыктарын иштетип, азыр болсо ЮАР ошол Африканын 1/3 бөлүгүнө эң главный экспортер. Бензин, дизель, солярка. Бизде ошончо байлык туруп, анан чет мамлекетте инвестиция издеп, ушундай кумаркана ачабыз, бюджетти толтурабыз дегени мени өкүндүрөт. 100 миллион тонна нефть запасыбыз бар бизде. 100 миллион тонна. Биз мисалы 2 миллион тонна керек кылсак жылына, бизге бир 50 жылга жете турган запасыбыз бар. Бул мындай Советтер Союзунда эле мындай сыртынан эле разведанный, бул доказанный бизде Дагы изилдесе дагы чыгат. Бул ошон үчүн бизде канча көмүр кен бар. Ошонун баарын иштетсек, бул бюджетти 650 миллион эмес, 650 миллион долларга толтурса болот. Буну просто ошондой караш керек, ошондой волевое решение принимать этиш керек. Ошол жерде бир мындай көрөгөч адам келиш керек болуп атат да, ошол жерде биздин потенциалды билген, бул жерде көмүр кенибиз бар, бул жерден бензин, дизель кылабыз, бул жерде нефтибиз бар экен, бул ошол жерден кайра иштетип химия индустриясын өнүктүрөбүз, дары-дармекти өзүбүз жасайбыз деген көрөгөч адам келиш керек болуп атат. Ошол жерде менимче дагы эле жок, ошол жерди билбей атат. Бир өзүнчө бир кичинекей топтордун кызыкчылыгына иштеп атат. 500 000 гектарга азыр айдалбаган жерлер турат. Ошол мына 4 жыл болду. Жогорку Кеңеш менен өкмөттүн ортосунда ошол мыйзам кабыл алынбай атат да. Анан биз ушу мындай кумаркана ачабыз дегенде жаным өрттөнүп кетип атат да. Сиз буга чейин бир топ бизнес менен алектенип жүрдүңүз. Мен билгенден акыркы убактарда балыктарга жем чыгарчу элеңиз. Ал мурун ошо иштеткем. Аны токтотуп койдуңуз. Мен ал жерде эми наемный менеджер катары иштедим. Өндүрүш иштеп атат. Өндүрүш иштеп атат. Мен аякта директор болуп ошо заводду мен ишке киргизип, андан кийин азыр башкалар иштетип, өз акционерлер иштетип атат. Азыр сиз автотетик чыгарам жасайм деп атасыз. Мен азыр ошо жаңы өзүм долбоор баштап атам, темир иштетүү боюнча. Азыр ошо бир токарный, фрезерный бир борбор түптөп, ошол жерге азыр кичине өзүм көңүлүмдү ушул тармакка буруп атам. Эмне жасайсыз? Темирден ушу керектүүчүлөргө каалаган запчасть, тетик болобу, ошол жерден азыр ошо менен любой темирден любой тетик жасай алабыз десем жаңылбайм. Акыркы заказыңыз эмне болду мисалы? Акыркы заказдар көп эле эми биздин ушу чакан ишканаларга жабдуулары бузулуп калат, втулка керек, подшипник керек, ар кандай. Силер темирди
мындай көчөдөн чогулткандай эле чогултуп алып куюп анан кайра жасайсыңар Эми куюп эмес, иштетип, аны обработка кылып, мындай эритип кайра эрит алабыз, обработка кылып алабыз. Ошондой. Бул анда жанагы импортозамещение экен да, мындай. Эми буну өнүктүрүп кетсе, бул да түздөн түз импортозамещение. Биз азыр эми кичинекей долбоор, бирок эми чоң долбоорго буюрса айланат деген мен өзүм. Жок, элестетиңиз, биз тетиктерди ошол эле орустардан, украиндерден, белорустан, Европада чехтерден, кытайлардан сатып алабыз. Биз өтө көп тармакта импортозамещение кылып, наоборот, экспортко чыксак болот. Бул металлообработка, темир бизнеси бунун ичинде эң биринчи катарда турган чоң сектор бул. Атамекендик өндүрүштө биз жасачу, биз ишке ашырчу эмне мүмкүнчүлүктөр бар деп карап отурушат да. Сиз көп тармактарды билесиз да. Дилетант, эми гана өндүрүшкө кирип аткан адам үчүн жеңилирээк ишке ашыра турган кайсы тармактар бар? Эми тармактар жана сөздүн башында айтып кеткендей көп эле, бирок кеңеш катары кандай тармакка кирбесин, ошо жаңы баштап аткан иштер, ошол жерди албетте сөзсүз түрдө иликтеп, изилдеп, кандай эмнеси бар, кандай көзгө көрүнбөгөн подводный камни деп коет, ошо көзгө көрүнбөгөн кандай чоң олуттуу маселелер бар. Анан кийин мындай жаңы бир ишке, жаңы бир тармакка кирип кеткен өтө оор. Ушу азыр иштеп аткан жумушун уланып кетсе, эми ошол эле такыр эле жаңы жумуш баштайм десе, ошол жерди сөзсүз түрдө мындай ийне жибине чейин иликтеп, ушу рынокто ким бар, менден башка товар чыгарсам ким бар, сата аламбы, кандай баада, сырттан келеби, аналогтор барбы, жокпу, мунун кардары ким, сатып алабы, ошол жерге мүмкүн болушунча ошо кардары менен барып жолугуп, мен ушундай бир өнүм жасайын деп атам, продукция мончадан болобу. Мен да азыр өзүм ошол этаптамын, бул жаңы жумуш түптөп. Мен да күндө базарда жүрөм, эртеден кечке чейин эмне чыгара алабыз. Мына мен азыр мисалы немеге токтоп атам, бул чоң электр жабдыктарда алюминиевый, медный шина деп коет. Бул чоң трансформаторда, линияларда колдонгон. Бунун баары 100% чет мамлекеттен келип атат. Россиядан келет, Туркиядан келет, Ирандан келет. Азыр мен да өзүм ошол поисттемин. Мага жасап коюш шинаны оңой. Анткени мен анын технологиясын билем. Бирок аны жасап койгондон кийин сата аламбы? Кандай баада сатам? Мына мен вроде өзүм профессионал катарын билем, бирок мен дагы ошондой маалымат алганга муктажмын. Ким менин кардарым, ким канчадан сата алам, кандай сапатта беришим керек, кандай баада беришим керек, кимге берем деген ушу эртеден баштап кечке чейин ушу базарда болот, кардар менен жолугам. Ошол Россиядан келген импорттоочулар менен сүйлөшөм. Келди. Эми 30 жылдан бери импорт кылып келдик. Мен чыгарып берейин, биз чыгарабы баарыбыз. Силер сатып алгыла, чогуу сатып алгыла, жардам берели бири-бирибизге деп. Жаңы ишкерлерге да мен да ошону кеңеш берип кетет элем. Мына кызуу, мындай кызуу менен ишке кирип кетип, жок мен жазайын деп бир идея келсе, киши неметсе, аябай кишине немерек болуп калат да, обязательно көзү жумулуп, көрбөй ошол ишке кирип кетет да, анан көбүндө банкрот болуп кетет. Дүйнөдө статистика бар. 10 стартаптан бирөө мындай адам болуп, бутуна туруп иш жүрүп кетет да. Ошо чакырып кетет элем, жакшы изилдеп, ошо 10 стартаптын 9осуна кирип калбайлы, ошо бирөөсүнө кирели баарыбыз. Ошондуктан ошо жазай турган ишти ийне жибине чейин иликтеп, мындай изилдеп, баарын маалымат алып, анан кийин мына көз ачык рисковать этели. Көз жумуп эмес, көз ачык рисковать этсек, ошондо ойлойм мен биз ийгиликтүү болобуз. Ишкерлер, өлкө деле жетекчилер баарыбыз ийгиликтүү болобуз буюрса. Чоң рахмат.
Абдан маңыздуу маек болду Бакыт мырза. Достор, биз менен Атамекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы, кыргыз товарларынын башкы дааватчысы, кыргыз товарларын сатып алуунун башкы дааватчысы Бакыт Дегенбаев болду. Биздин каналга жазылыңыз. Мына ушундай кызыктуу контенттерди дайыма сунуштап турабыз.